Кыргызстанда 8 декабрь телевидение жана радио уктурууда эмгектенгендердин кесиптик майрамы белгиленип келет. Негизи эле учурда жалпыга маалымдоо кызматтарынын коомдогу ээлеген орду кандай? Саламатсыздарбы? Түз эфирде тараптар телеберүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасын биз журналистиканын коомдогу орду деп атадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, алгач мен сиздерди бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору менен тааныштырып өтсөм, андан соң ушул темадагы талкуубузду улантсак. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору көз карандысыз эксперт аны менен катар көп жылдардан бери ушул телевидение тармагында эмгектенип, учурда Кыргыз-нефтегаз ишканасынын коомдук байланыштар боюнча менеджер болуп эмгектенип жаткан Мубара Абдулатипова эжекебиз бул жерде конокто. Аны менен катар Жалал Абад Таңги гезитинде көп жылдардан бери үзүрүлө эмгектенип келе жаткан сыйлуу эжекебиз Шайыргүл Багишева эжекебиз келип отурат. Ошондой эле Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын алгачкы карылгачларынын бири. Бул телерадио компанияга эмгеги сиңген, учурда аталган компанияда башкы режиссердук кесипти аркалап жаткан эжекебиз Айжамал Арапбаева келип отурат. Аны менен катар 7 канал телевидениясынын редактору Өткүрбек Рахманов ушул жерде конокто. Аны менен Аки пресс маалымат агенттигинин областагы өкүлү Жумагүл Шайыкованы баары эле таанышат. Аны менен катар Ынтымак телевидениясынын Жалал Абад областындагы кабарчысы Кабылбек Көчкөнбай уулу, жана ошондой эле Малина ТВ интернет каналынын жетекчиси Санарабия Сатыбалдиева бүгүн биздин студияда конокто. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келиптирсиздер. Алгач эле биз суроону мен коомдук эксперт, көз карандысыз эксперттен баштасам. Азыркы учурда агай айтып кетсеңиз, журналистиканын коомдук орду кандай баалайсыз? Мындан 20 жыл мурда кандай болчу, азыр кандай баа бере аласыз? Негизи журналист бекеринен айтпайт, бул 4-чү бийлик депчи. Мен бир нерсени эскертип атат. Ош облусу эле 90-жылдан мурун, 80 менен 90-жылдын ортосунда Ленинский путь деген гезит болот эле. Ошонун Захаров деген жазуучусу болот эле да, журналистчи. Анда эми Советтер Союзу коом башкачараак, бирок Захаров келе атат дегенде Кудай келе айткандан коркот элек да, алып кетип калагыдайчы. Мен муну эмнеге айткым келет? Журналисттер ошол маалдын журналисттери. Советтер Союзунан кийинки, Советтер Союзунун маалындагы журналисттердин коомдогу орду такыр башкачараак эле да. Мисалы үчүн ошол эле. Эмнеси менен башкачараак эле? Биринчиден, эмнеси менен башкача. Бүгүн бардыгы эле ошол телевидениеде болобу, интернетте болобу, башкада болобу, бир кандай десем, айткан сөзүн, ошол жасаган жумушун элге жеткирип, анан ошо элге жеткиргенден кийин бир нерсенин бетин ачып, ошону акырына чейин жеткирбей атабыз да. Жөн эле айтып коюп атабыз. Телевидениеден чагылтырып коюп атабыз. Болот атат деп. Болот атат. Анан кандай болуп атат ал ошол нерсечи? Эгер чындап эле 4-чү бийлик болсо, ал бийликтин күчүн көрүш керек да. Бийликти өзү айтып атпайбы? Ал күчтүү нерсе, үстүнөн сокку ура турган нерсе да. Ошол сокку ура турган нерсеси бүгүнкү күндөгү журналисттердин колунда болбой атат. Жана балтасы дейлиби, же бир басканы дейлиби, квалдасы мындайча айтканда жок болуп атат да. Себеп негизи азыр пресса менчик болуп калды, көп элечи. Менчик бирөөнүн акча бергенден кийин айласы ошо иштеп атат да. Бирөөнүн сен паланчаны жамандайсың дейт. Сөзсүз ошонун аркасынан түшүп, бечара журналисттин өзүнүн кылайын дегенин ага зависимый. Көз каранды болуп калдык ошол кожоюндаргачы. Мен биринчи оюм ошол көз карандылык. Экинчи ошол адистердин, журналисттердин ишкердүүлүгү, орусча айтканда профессионализм азыраакпы дейм. Ошол мурункуларды көбү окубай эле, мурункудан бир тарбия албай эле, менин оюмда ушундай болот экен деп эле алдыга түртүп атат да. Анан ошонун тагдыры, ошол айтып аткан кишинин тагдыры кандай болот деген ойду экинчи планга коюп атат.
Бирок Советтер Союзунда цензура болгондо туурабы, мисалы? Цензура болгон, сөзсүз цензура болгон. Азыр бүгүнкүдөй сөз эркиндиги жок болчу да. Же бар деп айтууга мүмкүн беле? Кандайдыр бир деңгээлде болушу мүмкүн эле, бирок бүгүнкүдөй эркиндик жок эле. Каалаганын айтып атпайсыңбы? Азыр эртең менен туруп кеч кеченин каалаганын айтып атат. Бирок Советтер Союзунун маалында бир жакшы жер. Цензура болгондо дагы эгер ошол журналист таптыбы бир туура эмес нерсени жумушту, ошону райком партиянын бюросунда каралып, керек болсо партиядан ошол кишини партиядан чыгарып, керек болсо түрмөгө отургузган да. Бир гезитке бир туура эмес макала чыгып калса, анын аркасынан сөзсүз бир тыянак чыгарылган да. Бүгүн андай нерсе болбой атпайбы? Рахмат. Микрофонду. Агайдын пикиринде дагы бир кошумча. Агай өзүнүн ою менен өзү эле кайра жооп берип койду окшойт деп айтып атам да. Себеби журналистика өзүнүн бийлик, 4-бийликтин кыла албай атат деп өзү айтып атабыз. Бирок журналист чагылдырып эле коет да агай. Ал иликтеп тактап чагылдырып берет. Анан аны сиз айткандай ошол Советтер Союзундагыдай райисполком реакция кылгандай, азыр бизде реакция кылыш милдети дагы эле ошол бийликте да. Мисалы бир кылмыш жөнүндө материал чыккан болсо, аны журналисттер апарып камай албайт, аны жакшы билесиз. Соттой албайбыз. Биз мен ойлойм да, азыр журналисттер өзүнүн жумушун кайсыл жол менен болсо дагы кылып атат. Маалыматты чыгарып атат, иликтеп атат, таап атат. Мүмкүнчүлүктүн болушунча менчик түрүнө карабастан жумушун аткарып атат. Бирок ага реакция кылыш жагы баары бир мамлекетте калып атат да. Демек проблема журналисттерде эмес, мамлекетте болуп атат да. Маалымат ар күнү ар түрдүү маалымат чыгып атат. Ошого реакция кыла турган атайын органдар бар да. Ошолор реакция кылыш керек да. Азыркы учурда Өткөрбек сизге бир суроо берсем да, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен пресс катчылары, ишканалардын пресс катчылары канчалык деңгээлде силер менен мындай эриш аркак иштеп атат да? Азыркы учурдагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен бизде маалымат алуу канчалык деңгээлде кыйын же оңой? Бул дагы ар кандай шартка байланыштуу болуп калат экен. Мисалы, өзүбүздүн тажрыйбадан эле келип айтсак, биз өтө көп деле журналистикада иштей элекпиз, бирок кыска мөөнөттөгү тажрыйбадан эле көрүп атабыз. Азыркы учурда эле көрүп атабыз. Кайсы бир маалыматты берүүдө ошол мекемеге орусча айтканда выгодный болсо, журналисттер менен иштешип атат. Өздөрү чакырат, Өздөрүнө кызыктар болсо, ошол жетекчиге ошол маалыматты жайылтуу керек болсо. Эгер ал маалыматты жайылтуу керек эмес болсо, ал уже жашырууга аракет кылат, Именно ошол жашырып аткан маалыматтарга биз ошону алып чыгайлы десек, ал жагы уже доступ болбой калат турган учурлар көп эле болот. Сиз Өткөрдүн биринчи мейли кошумчалап кетиңиз. Өткөрбектин баягы мен биринчи оюна мен кошула албайм да. Союздун мезгилинде деле, азыр мезгил учурда деле эч убакта журналист сот, прокурор же бийлик атынан аны жазалай албайт да. Журналист ошол союздун мезгилинде деле маалымат жеткирген. Анткени ал мезгилде журналист өзү бир башкарманы сындап койсо, же айылдык кеңештин төрагасынбы, өзү жарыялаган сын үчүн өзү чуркач ошол тиешелүү органдарга кат жөнөтүп, аны жоон алдырып, бирөөгө өзү маселени койдуруп да. Азыркы шартта деле ал журналисттин деңгээлине жараша. Азыркы шартта деле эгерде ошондой журналист, баягы такшалган деле кандай болсо эки журналист өзү жарыялаган, биз мына 7-чи каналда иштеп жүргөндө биз жарыялаган сын үчүн өзү кат жөнөтчүбүз. Ошо сындын жыйынтыгын чыгаранга өзүбүз аракет кылчубуз да. Анан кийин азыр силер айтып атпайсың, сен журналист деген, жок, журналист деген аны деп соттой албайт, андай мындай кыла албайт. Бирок журналисттер ошондой дережеге жеткирүүнүн бир түрткү берүүчүсү да. Микрофон. Бирок кечиресиз, сиз айткандай болбой атпайбы? Журналисттер ошол маалыматты таап чыгып атат. Ошол эле жетекчини же болбосо кимдир бирөөнү ошо кызматта отурганды, же болбосо кайсыл бир окуя боюнча таап чыгып жеткирип атат, жете турган жерге жеткирип атат. Бирок ошону таап чыккан журналист акырында кайра күнөөлүү болуп калып атпайбы? Ага туура реакция болбой атпайбы? Ошол кызмат адамдары тарабынан, прокуратура тараптан, же болбосо шаардык, облустук жетекчилер тараптан туура реакция болбой атпайбы? Кайра күнөөнү кимге отурат? Журналистке отурат. Баягы тигинтип жазып койду дешет да. Ага туура реакция беришпейт.
анын жыйынтыгы кандай болот, же ал ошо журналист алып чыгып аткан маалымат боюнча алар өздөрүн гана актап коюшат, болду, маалымат калып кетет. А журналист ошол эле органдарга кайра кат жөнөткөндө алардын эшиги жабылат да. Бул бүгүнкү күндүн чындыгы болуп атпайбы? Өз негизи туура айтып атасыздар. Мамлекет депчи. Кимиси туура айтып атат? Мамлекеттик кызмат карабай атат деп атышпайбы? Бир жагынан туура. Экинчи дагы бар да. Кыргызда бир жакшы макал бар. Пара бергиче бара бер депчи. Эч ким пара берген жок да. Жок. Маанысын башкачараак түшүнбөй калдыңар. Пара бергиче бара бер. Сен ошол маселе чечилген. Ошол маселе чечилмейинче кайта-кайтала дагы ошол губернатор болобу, аким болобу, айыл өкмөт болобу, прокурор болобу, айтор бийликтин өкүлдөрү жооп бере турган кишини билесиң да сен. Мына чыгып бүгүн мисалы үчүн эфирге чыкканда айтасың. Мен мына паланча, мына деп айттым. Мен эмдигиде ушуну аткарбаса кайта чыгам деп кой. Кайта ошону бардагы бербедиби? Өзүң кошо чыгар. Сенин коллобочоң бар. Ошол учурда эшиктер жабылып атпайбы? Эшиктер жабыла берсин. Башка жагынан киргенде деле аны коргоп калып атпайбы? Хорошо. Бар такыр бар жагынан эч жагынан кирбе. Сенин колуңда бир чоң факт далил турат. Экинчи жагы сенин колуңда микрофон турат. Эфир бар. Көрүүчүлөр бар. Көрүүчүлөр бар. Ошону уга турган эл бар. Мамлекеттик структура бул башка нерсе. Өкүмдарлар, булар бийликте отургандар. Көрөрмандар, угармандар, айтармандар, ошону жеткире турган адамдар бизбиз да. Калайын калды. Ошон үчүн сөзсүз орто жолдо эле калтырып койбой, ошого жетерине жеткиришиңер керек да. Ошондо гана бийлик болот. Ансыз бийликти эч качан чоң кичинеси болбойт. Бийликте отургандардын чоң кичинеси болот. Так что силер чоң бийликсиңер. Рахмат. Сөзүңүз каражыда кечип коюпкан. Мен Санарабиянын сөзүнө кошуламын. Анткени бүгүнкү күндө тег союз мезгилинде өзүңүз билесиз, кадрды даярдап, тарбиялап турган кызмат койчу да. Бүгүн кандай гана кадрлар келип атат, кандай гана жетекчилер келип атат. Ошо жетекчилер журналист экенин түшүнбөгөн жетекчилер келип атат. Тарынчак жетекчилер келип атат, деңгели ошо сындаганга туура мамиле кылып, кемчиликти оңдогондун жолун таба билбеген жетекчилер келбей атат. Мисалы кичине сындап койсо эле, тарынып журналисттерге капы болуп, же кукунтук алып, мындай бирөөгө жамандап ушундай жетекчилер келип атат. Анткени даяр жетекчи такшалган, тарбияланган, билими бар, көз карашы терең, мезгилдин адам болсо, сөзсүз түрдө журналисттин сындаган макаласына туура мамиле кылып, ага кемчиликти жоюуга аракет кылат болчу да. Андай эле келбей атат да. Мына биз кимдер гана көз каранды болуп атабыз, кимдер гана баш кийип атабыз. Эл кандай болсо, бийлик ошондой. Значит, биз ошолорду бийликти биз тарбиялаш керек. Биз тарбиялашыбыз керек. Сизге окшогон журналисттер тарбиялаш керек. Кечирип коюңуз депчи. Бир айт, эки айт, үчүнчү айтканда эл өзү эле түшүнөт. Болбосо сени көргөндө кача турган болуп калат ошо бийликте отурганчы. Туура. Бирок бийлик дагы жаштарды жаш сынтып коет экен да. Ушунусу бар. Рахмат. Азыр 20 жылда мурунку анан азыркы күндөгү журналистиканы биз салыштырып атабыз. Чындыгында 20 жыл илгери биздин кыргыз элитасы такыр башка болгон да. Бүгүнкү күндө такыр башка. Мен айтайын дегеним, мисалы ушул эле азыр Мубариже туура айтты. Сын пикирлерди туура кабыл алган жетекчи бар. Туура кабыл албай эле ошол журналистти душман көрүп алган жетекчи бар да. Анан ошону биринчиден ошол даяр кадрлардын аздыгы, даярдап койгон кадр бүгүнкү күндө жокко эсе болуп атат. Анан журналистканы эле мен мындай немеге чыгып кетти деп айта албайм. Журналисткада мүчүлүштүктөр бар. Себеби биз муну Улан Эгизбаев маркум ушул жигитти чындыктын символу деп айта алабыз да. Себеби анын ар бир берген сын айтуусу, сын пикири жана көрсөтүүлөрү барды такталып, ошол жетекчиге, ошол тийиштүү жетекчиге барганда, ал жөн эле кол көтөрүп берип аткан да. Ал эч кандай буйтай алган эмес. Ошон үчүн журналист тактап, ошол адамды качырганга неме берген эмес да. Ошол бала бизде Кыргызстанда ушунчалык бир укмуш жолдо барат эле, эми өмүрү кыска экен.
Анан мен айтайын дегеним, мисалы интернеттен көрүп алып, же кимдир бирөөдөн угуп, же мисалы азыр ушундай болуп атат да, бир кызматты иштеп эле, жанында туруп эле, бизде мындай иш болуп атат деп журналисттерге шыбырап койгондор деле бар да, бийликтечи. Анан ошону угуп алып эле эмнетип байракты көтөрүп алган журналисттер дагы бар бүгүнкү күндө. Ошон үчүн журналист деген ар бир берген сын пикирге, интернетке береби, эфирге береби, гезитке береби, буга өзү толук жооп бериш керек. 100%га ошого ишенич болуш керек. Биринчиден ошо журналисттин өзүндөчү. Ошондо гана, мисалы мурда журналистиканы бүткөн журналист деген жана сиз айтып атпайсызбы? Гезиттин редактор келип атканда, жаналгыч Кудай келип атканда бизди алып кетип кала тургандай болот депчи. Ошондой деңгээлге жетиш керек да. Себеби ошол киши дагы болгондой так маалымат менен берип турганда, негизги журналистканын орду качан бийик болот? Ошо берип аткан маалыматы так, эч кандай неме кошулбаш керек, ал жерде коррупция, тааныш билиш болбош керек, далил күчтүү болуш керек да. Мен айта турганым ушул. Сизге кошумча дагы бир суроо берип кетким келет да. Азыр эле ушул Азаттыктын маркум журналисти жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Чындыгында күчтүү журналист болчу, жаткан жайлары жаннаттан болсун деп айтайлы. Ошол эле учурда бизде деле областта курч журналисттер бар, өзүнүн макалалары менен таанылып келаткан журналисттер жок эмес, бар алар дагы. Бирок ошол окуя болгондон соң алар бир кадам артка чегинди деп ойлой албайсызбы? Ойлойсузбу? Кантип ойлойсуз? Мисалы, курч материалдар чыгып атат, алып барып атат, бирок анын акыбети эмне менен жыйынтыкталып атат? Демек, биздин мамлекетте акыйкат жок экен да, териштирүү жок экен да деген ой пайда болбойбу журналисттердечи? Себеби журналист деле тирүү жан да, туурабы? Тирүү жан, бирок бул журналистканы мындай тандаган адам ал нерсени ойлонбош керек да. Мисалы айтат го, бир уйдун мүйүзү сынса, 1000 уйду кызыркырайт депчи. Эгер уландан кийин бул чегинбеш керек. Кайрадан ошол уландын ишин жеткириш керек. Эгер мындай ар кандай күдөмүк ойлор бар да, улан кандай ажал тапты, мүмкүн киши болду дегендерчи. Эми ошону сезген адам кайрадан ошонун ишин алдыга алып, андан да күчтүү журналист чыкса болот да. Мисалы областтабы, республикадабы, райондобу, бул журналисттин өзүнөн. Мен ушундай ойлойм. Рахмат. Негизи пресс-катчылар менен көбүрөөк иштешет болсо. Азыр айтайын дедим, сиз бардык жерде маалыматты биринчи аласыз. Кантип? Негизи источниктер бар. Журналисттин этикасында дагы ошол берген маалымат булактарын сатпашың керек деген жер бар. Биз ошол нерсени карманабыз. Анан пресс-катчылардан чындыгында пресс-катчыларды жетекчилер кол бала кылып коюп атат да. Мындайча айтканда, аларга уруксат бербейт, же урушту пресс-катчыларга жүктөп коюп атат. Өздөрү аппакай болуп чыгып кетип атышат. Ошол эле учурда экинчиден пресс-катчынын өзүнүн жоопкерчилиги дагы жогору болуш керек. Мисалы мен буга чейин укуктары, милдеттери коюлуш керек, оперативдүү болгондагы кызматына жоопкерчилик менен мамиле кылгандагы бул чоң ролду ойнойт да. Мисалы буга чейин областтык прокуратурада баарыбыз билебиз, Маркель деген аке иштеп кеткен басма сөзүндө. Мындай маалымат сурасаң, тактап берем дейт. Ошол күнү ашып барса 2 саат, 3 саатта сен сураган маалыматыңды тактап, далилдеп, баягы чыккан соттун чечимдери менен баягы кыска маалыматтарын берет. Кайра сенин телефонуңду чалдырбайт. Убара кылдырбайт. Айрым пресс-катчылар бар, маалымат аларда телефону жок, телефон албайт. Ошого окшогон баягы салкын мамиле дагы ошол мекеменин кадырына бир шек келтирип коет. Ошон үчүн ошол пресс-катчылар дагы оперативдүү иштеп берсе, жетекчисине түшүндүрүп берсе ошол жагдайда, анан жетекчиси ооба жок десе эле ошого карап иш кылбаш керек да. Азыр мисалы сиздин практикаңызда айтайлы, бир суроо берип кетейин да, мына ачык сөз болуп атат, ачык эле айтайлы. Областта кайсы пресс-служба, пресс-катчылар менен сиздер терең кызматташасыздар, дагы кайсы кызматтан сиздер маалымат ала албайсыздар, кыйынчылыкка туудурат? Негизи мына күч органдардан маалымат алуу өтө кыйын. Мисалы Ички иштер башкармалыгынан башкасы. Областтык ички иштер башкармалыгынан аласың маалыматты, негизи. Мыктыбек Турдубек жакшы иштешет, Мыктыбек Турдубек жакшы иштейт, эми ооба, жакшы иштейт негизи. Азыркы ачыгын айтканда областтык прокуратура сотко жаңы
не келди, кызматкер келген, бирок убагында оперативде бере албай атат. Балким азыр ишти мен ал пресс катчыдан көрбөйм. Бул бизде соттун дайындала элеги. Азыр милдетин аткаруучу гана аткарып аткандыгы үчүн бир аз солгун болуп атат окшойт деген күмөндүү ойлор бар мендечи. Анан мисалы прокуратурадан алганда эми капа болбосун, азыркы Айбек Калмакович областын прокурору кат жүзүндө гана кайрылсын деген гана талапты коюп атат. Биз кат жүзүндө кайрылып атабыз. Бирок ошол эле учурда кээде маалыматын оперативде бере албай каласың. Өзгөчө телевидение кызматкерлеринде ушул нерсе бар да, сен ошол күнү бериш керек. Анан бизге кат жазып кел, каттан кийин анан биз жооп беребиз деген нерсе мындай ишти бир аз аркага жылдырып коюп атат. Аскердик прокуратуранын бул жакта өкүлчүлүгүн ала албайбыз. Негизи ошондой көбүнчө күч органдарынан. Анан дагы айта кетүүчү жагдай, кече Терексайдагы окуя болду. Окуя болду, буга чейин иштешип жүргөн жетекчилердин бирөөсүнүн үнү жок да. Ошол жерде түшүндүр ишин жүргүзүп атабыз, биз иш алып барып атабыз деген бирөө жок. Телефон барды өчүк. Мен ийинге кирип кеткен. Бирок анда болбош керек. Мен бирок ошондой жагдайларды мен ушуга түшүнбөдүм да, сиздер Facebook баракчаңыздарга дагы ушул нерсени жарыялапсыздар, мындай ийине кирип кетти, ала албай атабыз депчи. Бирок ошол эле күнү биз маалыматтан ошол Чаткал райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынан телефон аркылуу байланышып, эч бир мындай ортомчусу жок эле, эч нерсеси жок эле, телефонун таап байланышып, кадимкидей 4-5 сурообузга маалымат алып, аны эфирге бердик да. Анда кандай түшүнсө болот да бул нерсени? Мисалы райондук ички иштер бөлүмдөрү азыр областтык ички иштер башкармалыгынын башчысынын уруксаты менен гана сүйлөйт. Сиздерге ошол жагдайда кандай түшүндүрдү? Бирок биз буга чейин райондук ички иштер бөлүмдөрүнө байланышабыз. Мен мисалы көбүрөөк байланышам. Бирок пресс катчынын гана уруксаты болсо, же пресс катчы гана сүйлөп берет. Негизи. Ал эми биз бир бийлик менен чектелип калган жокпуз. Айылдык кеңештин депутаты бар ал жерде. Айыл өкмөттүн кызматкерлери бар, болбосо жергиликтүү активисттер бар. Мына ушул сыяктуу жарандардан пикир алуу менен ошол жагдайдан чыгып ошол жагдайдан алып кетсе болот. Кошумча азыр мына айтып атабыз да, мисалы Улан Эгизбаевдин 4-5 иликтөөлөрү бул уже күч органдарына, прокуратура органдарына даяр факты менен колуна салып берген материалдары бар. Бирок ошого чечим чыгарышы керек болгон орган азыркы күнү кайсы ошол ачылган иштердин акырына чыгарып, ошонун артынан бир жыйынтык берди. Кайсынысын берген жок. Куту ошондой эле көрүнүштөр аймактарда деле ошондой эле көрүнүштөр. Канча мыйзамсыз иштерди далилдемек түгүл далилдеп, прокуратурага эмес, Ак үйдүн президенттин өзүнүн аппарат президентага ссылкаларын салып берсең деле реакция жок болуп атабы? Ал ушунун кесепетинен мен айтайын дегеним, ушундай болуп эл көрүп атат, дагы айтмакчы, эл көрүп атат, эл бар жокту карап турат, биз аркылуу көрүп атат, түшүнүп атат, угуп атат. Анан жыйынтык чыкпай атканын көргөндөн обратная реакция кетип атат дагы, элдин бийликке болгон ишеними ошон үчүн жок. Азыр көчөгө чыгып туруп, жөн эле сурамжылоо кылсаңыз, прокуратурага ишенесиңби? Милицияга ишенесиңби? Кайсы органга ишенесиң? Сотко ишенесиңби? 10 адамдан 9'u ишенбейм дейт. Ишенбейм дейт. Өкмөткө ишенет. Ишенбейм. Неге? Себеби маселелер көтөрүлүп атат, жыйынтык жок. Балким өздөрү жең ичинен сүйлөшүп бүтүрүп атат, кайсы бир жол менен. Бирок адилеттүү чечим чыкпай аткандыгы, бул точно айтайын дегеним, журналисттер өзүнүн жумушун кыла берип атат. Ага реакция кылбай аткан бийлик өзүнүн элдин алдындагы абийирин кетирип атат да. Рахмат, кошумчаңыз. Мен мындай кошумча кылат элем. Мисалы үчүн ушул эле айтылган сөздөргө кошулганда, мына Бекболот экенин айтканындай, союз маалында ушундай болчу да. Мисалы үчүн журналисттер өтө бир көйгөйлүү маселени, бир кетирген кемчиликтерди жетекчилерден же болбосо бийликтен ушуларды жазып чыкканда алар фактылар менен берет да, өтө курч болчу да ал кезде. Анан цензура да бар эле. Бирок ошого карабастан өтө курч материалдарга, мисалы үчүн журналисттерди күнөөлөбөйт эле ал кезде. Журналисттер, значит, ал таптыбы? Ошону ич арадан өздөрү иликтеп чыгат болчу. Мисалы үчүн мен 83-жылы ушул Тогуз-Туродогу жанагы мен жазганмын да, полимелит, хронический полимелит жөнүндө. Көрсө алар полимелит оорусу көбөйүп кеткен. Бир үй бүлөдө 10-10дан ашык бала полимелит менен ооруган да. Прививка деген нерсе жок.
Мен ошону катты жазып тиги ден соолукка Москвага жөнөтүп атсам, ошондо цензура бар экен, кармап, алар өздөрү иликтеген барып. Ошондо дагы ошол жергиликтүү жанагы соцзащита жалган айтты, бул жалган деген. Мага сен жооп бересиң, мындай сен ошо туура эмес жазганың үчүн деген. Мен фактылар менен бардыгын койгом. Пожалуйста, келип алып кеткиле, мен любой маалда жооп берем. Может, мен тууганымын башка канча үй бүлөдө бар ал. Мен болгондо самотеком барып ошону табат болчумун. Дегенде барып та 16 үй бүлөнү тапкан. Мына карачы, ошону өздөрү иликтеген, мен соттогон эмес алар. Мага эскертип берген. Шайыргүл эже, мисалы бизде азыр ошондой иштер болбой атат да, азыркы жетекчиликте, азыркы медицинада ошондой нерсе болбой атат. Педагогикада да. Туура, бир тарабы кошулабыз. Бирок айтсаңыз, азыркы учурда мен бир суроо берип кетейин сизге. Азыркы учурда сиз Советтер Союзунда да иштедиңиз, азыркы учурда да иштеп атасыз. Эгемендүүлүк алгандан кийин мына жаш кадрлар менен иштешип келатасыз. Журналистикалык этикага канчалык деңгээлде азыркы учурда айрыкча жаштар көңүл бөлүп атат? Макала жазганда, же жазганда, телевидение бергенде. Эми негизинен этика көрүүчү катарында айтсаңыз, сиз коллегаларыңызга болгон ой пикириңизди. Эми негизинен жакшы эле, бардыгын жакшы эле кетип атышат, бирок айрым учурларда бир эле нерсени кайра эле ушул көз бастыгын кылып бере берген болбойт да. Ошону эле жамандап, ошого эле жабыша берген да болбойт да. Аны какой-то бир учур өзү менен мындай телефон аркылуу же болбосо прямой мындай барып сүйлөшүп, анан кийин эме кылыш керек да. А то кечке эле бирөөнү баса калып эле, мисалы үчүн мен барып эле Бекболот экен, сен мындай кылбай атасың деп эле жаман атты кылып чыгарып берсем, Бекболот эке дагы капа болот да мага, туурабы? Ошон үчүн какой-то бир мындай бир байланыш табыш керек да ошол адамдар менен. Ошону өзү менен мындай жөнөкөй учурда сүйлөшүп көрүш керек. Эки тараптуу болуш. Эки тараптуу. Ошондо биз ошол адамдын канчалык деңгээлде ошол иш алып барып аткан, өзүнө бөгөт койбой турган жагын, өзүнө кол салбай турган жагын биз ошону каныстап алат элек деген ой. Мен жооп берип кетейинби? Азыркы сиздин берген суроо. Макул, азыр бир минут. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биздин көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Андыктан журналистика тармагына байланышкан суроолоруңуздар болсо, сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. 037 22 коду менен 50206 телефонуна байланышка чыгып, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Улантыңыз. Мен бул тармакка иштегениме, журналистика тармагында иштегениме аз эле убакыт болду. Мен кандай материалды берип атаман, албетте телекөрүүчүлөр сындап ошолор баа берет. Негизи журналисттердин азыркы учурда этиканы сактап атышабы, журналисттин этикасын сактап атышабы деген сурооңузду аттыңыз да сиз. Ошондо мен айтат элем да, мисалы үчүн этикадан мурда бизде кадрлар кандай келип атат, жаш кадрлар кандай келип атат, ошол нерсеге биринчи маани беришибиз керек да. Анан ошол билим алып, анан кийин ошол журналист кичине болсо дагы түшүнүгү бар болуп билим алып келсе, анан кийин ошонун журналисттик этиканы сактайт. Бирок чындыгында өкүнүчтүүсү азыркы учурда биздин айрыкча биздин областта жаш журналисттер өзүнүн киндигин өзү кесип, мындай аракет кылып, мындай айтканда чыгармачыл менен иштеп атышат да. Ал жагына албетте баарыңыздарга терең ыраазычылык да. Бирок ошол эле учурда мисалы адам деген изденүүдө, Кабыл мырза, адам деген изденүүдө, бир нерсени билүүдө сөзсүз эле бирөөнүн үйрөтүшүн күтүш керек эмес деп ойлойм мен. Өзү изденип, таап, билип, үйрөнүп дегендей. Анда ушул жерде сизге кыска суроо берейин. Мисалы үчүн мектепти бүтүп эле келген. Мага азыр суроо бербей эле коңуз, менин суроомо жооп бере бериңиз азыр. Бүтүп эле келген, мисалы үчүн мектеп бүтүп эле келип, ушул тармакта иштеп аткандагы биздин немелер бар да, кесиптештер бар. Мен аларды эми айыптагым келбейт, бирок ошолор кичине болсо да жок дегенде курсту бүтүп, же болбосо бир жерге барып кичине тажрыйба топтоп алып, анан кийин иштесе деген гана ойду айтып келип атат да. Мисалы үчүн мектепти бүтүп эле келген адам, мисалы үчүн бул журналистиканын казанында кайнабай туруп, сиз азыр мисалы окууңузду бүтпөй туруп, Ынтымак телекомпаниясын таштап туруп окууңузду улантканга даярсызбы? Мисалы сиз азыр? Мен азыр учурда окууну бүткөм, толуккандуу журналистмин. Толуккандуу журналистсиз. Айтып бериңиз. Эми жанагы биз мурда деп эле мактана бербейли, бирокчу журналист деген мисалы бир теманы, мисалы сотко барасыңбы же талаа жөнүндө, дыйкан жөнүндө жазасыңбы, даярданып барчубуз да. Ошол адам жөнүндө даярданып кантип суроо берем деп барчубуз. Эми үчүн бүгүнкү күндө изденип таап, ошол маалыматтарды алып, ошо ишкана боюнча барганда алдын ала маалыматты алып барчу. Анткени сен жакшы суроо бере албасаң, ошо жетекчи сени сыйлабайт. Сен эми үчүн көп журналисттерди кабыл албай коюп атат, анан көңүл бурбай коюп атат, кайдыгер мамиле кылып атат, кээде мындай туура эмес мамиле кылып коюп атат. Ошон үчүн журналист деген ким улуу болобу, кичүү болобу, өзгөчө кичине эфирге чыгып коюп эле мен жылдыз болдум дебей,
бир теманын үстүндө окуп үйрөнүп ижад этип туруп барып сен тыкылдап суроо берип тургун биз керек болсо тигини жоогунан суроо пайда болот да. Анан кийин өзү даяр эмес журналистти эч ким тоготпойт да. Анан биз кабыл айтып атат, мектептен келип туруп келип атат. Биз журналистиканы бүтүп алып, эми кечирип койсун да, Жалал Абадтан бүткөнбү же башка жактан бүткөн, бүтүп келип алып туруп, өмүр баян жаза албаган, жөнөкөй сөз жаза албаган биз журналисттерим иштедик. Ошолорду эми үйрөткөнгө аракет кылдык. Дээринде барлар бүгүн такшалып чыгып кетишти, дээрин жоктор ошол мезгилде жылдыз болду, кийин жок болуп кетти да. Ошон үчүн журналистиканын журналист болом деген адам, нормальный бир материал берем деген адам, иликтеп, толук кандуу материал берем деген адам өзү окуп, өзү үйрөнүп, анан даярданып барып суроо берип, даярданып барса, кандай гана жетекчи болбосо суроосуна жооп берет, кандай гана жетекчи болбосо маалымат берет. Жана азыр тиги Жумагүл айтып атпайбы, эмне үчүн биз маалымат ала албайбыз? Биз өзүбүздүн кээде ошол адамды мен тил табышып, ошол адамды мындай кээде бир адам менен интервью алсаң, мен интервью анчейин чыкпады дейт го. Биз ошол адам менен биз душасын баягы биз ойгото албадык да. Ички дүйнөсүн ойгото албадык да. Ошол адамдын айрым адамдар маалыматты кантип бергенин билбей калат. Бирок алар дагы экинчи жагынан укук коргоо органдары башкабы биздин мамлекетте маалыматты бериш керек. Сөз бериш керек. Анан бирок кээдечи ар бир ишканаларда кээде бере турган маалымат, кээде бербей турган маалымат болот. Азыр эми мен таң калып атканым, мисалы Жумагүл айтып атат да, Айбек Калмаковичти билесиз да, 2005-жылга чейин бизде прокурор болуп иштеп кетти. Мындай пресса менен аябай тыгыз кызматташып жүргөн адам да. Ал анан азыр кантип маалыматты эмнеге андай кылып түшүнөксүз да? Бербей атат деген жокмун. Кат менен алардыкы деле туура. Мүмкүн алардын өздөрүнүн мыйзамына ылайыктыр ошол нерсе. Иштеген үчүн бизге кат жибергиле, биз катка жооп беребиз деп. Эми биз кат жиберсек, албетте 14 күн ичинде алар жооп берет. Бул өзү мыйзамда бар, туурабы? Бирок маалымат кеч калат. Маалыматты алууда биз аксап калабыз. Ушул жагын бир аз эске алып коюш керек. Негизи мен ошол нерсени айтайын. Эми таптакыр эле жабык болуп калып, же эл кабыл албай аткан, же прессага жооп бербей аткан жери жок. Болгону ошол катка биз жооп беребиз деп. Ал журналисттин этикасы боюнча дагы айтайын деген, бул этикага жамааттын дагы ролу чоң. Туура. Ошону редактор болобу, башкабы ошол да тескеп туруш керек. А бизде тескебесе, мисалы эми айрым учурда журналисттин этикасын сакта, же материалдарды берүүдө бул жактарын эске алып койуп болупсуң деп бышырат да. Силер деле бышырасыңар. Биз азыр мисалы азыр биз бир эле телевидениядагы журналистиканы баягы иликтеп атканыбыз жок да. Чындыгында журналистикада, мисалы телевиденияда бир текст канча адамдын колунан өтүп, анан эфирге чыгат да, ал чындык. Мейли ал жеке менчик телекомпания болсун, мейли ал мамлекеттик да. Бирок азыркы учурда интернет деген бале болуп атпайбы, мисалы, туурабы? Интернетте журналистмин деген өз оюн каалагандай кылып айтат ал жерде. Мына ошол жердеги этиканы айтып атам. Эми интернет сайттагылар сакпай атат деген ойду айтып атат. Жок, интернет сайттагылар эмес, мисалы сиздердин, Акипресс, мисалы, толук кандуу маалыматты бересиздер. Бардык жери сакталат. Мисалы, социалдык тармактарда. Мисалы, социалдык тармактарга, мисалы, мен бүгүн түз эфир өткөрө турган болсом, мен ошол түз эфирди каалагандай кылып жарыялайм да, тиги жергечи. Мен башкы редактор же директордун орун басары же директор көзөмөлдөй албайт ал жерде. Ал мен жеке укугум болуп атат да. Мына ошол жердеги кээде биз айрыкча Facebook тармагында урушуп, чачташып деле кетебиз, бири-бирибизди көрбөйчү. Анан коом бизге кандай мамиледе болуш керек? Журналистика коомдо кандай орунда болуп калат ошондо? Мен айтайын дегеним, журналисттин этикасын сактоодо жамааттын кечиресиз, ушул жерде сөзүңүздү бөлдүм. Телекөрүүчүдөн суроо бар экен. Байланыш үзүлүп калды, кечиресиз, кайрадан улантып бериңиз. Ошо жаңыдан аралашып жаткан журналисттер көп да негизи. Ошого багыт бере турган, түрткү бере турган ошол жамааттагы жооптуу адамдар да. Ошолор багыт бергенде катуураак кармап, этиканы сактатып, ушундай жагдайын караса адам калыптанып калат деп айтам да. Анан менин жеке пикиримди. Ошол эле учурда талкуу болот да. Жамаатта сен маалыматты момундай берип коюпсуң, ушул тараптарды эске алып койсоң болмок деген сын көз караш, бул ар бир жамаатта айтылат. Ошол нерсе айтылып турганда дагы адам, журналист эки жагын карайт, күзгүдөн карайт дагы оңдонууга аракет кылат да. Жамааттын дагы бул жерде ролу өзгөчө деп айтып келем.
эже жогоруда айтып өтпөдүңүзбү жанагы социалдык тармактарда пикир жазуу боюнча депчи. Мисалы мен газетага же болбосо телевиденияга маалымат берип атканда бул сиз айтмакчы тексттер колдон колго редакторго, башка редакторго, жетекчиге өтүп анан кийин келет. Социалдык тармактарда биз ушул нерсени бөлүшүбүз керек. Социалдык тармактар Facebook, Twitter же Одноклассники бул массалык маалымат каражаты эмес. Аны түшүнүп атабыз. Бирок ошону массалык маалымат каражаты катарында биз колдонуп атпайбызбы журналист катарында, туурабы? Мисалы кечиресиз, Санарбек, мисалы ошол эле пресс-катчылар, кечиресиздер, биздин режиссер азыр учкай маалыматка кезекти бергиле деп атат. Анда эмесе кезек учкай маалыматта кайра эле
Ай, дагы сейип салдыңбы? Төкпөй чачпай жей албайсыңарбы? Анда ачка отургула. Колуңду кой. Бирок мен аны кылган жокмун да. Кол кое бербейсиңби? Айлаң барбы? Кыйноо жана башка катаал мамиле адамды кемсинтүү, кордоо бул адаттагы көрүнүш эмес. Кыйноо үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстанда кыйноолорго каршы аракеттерди бириктирели. Эгер сиз же сиздин жакындарыңыз кыйноого алынса, кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун телефонуна чалыңыз. 0312 66 37 18 0554 999 222. Ар бир иш мыйзамдуу жана так чечилүүсү керек. Бардык юридикалык кеп-кеңештер. Анда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине ылайык кылмыш жоопкерчиликке тартылат. Эмне себептен мен жок эле ЗАГСты кыркты деп чечим чыгарып койгон, ошого кеңеш бериңиз. Күйөөсү балам дагы отпуска алып 1 жылга багышса болобу? Түйшөлткөн маселелерди ЖМТРКнын юрадис көрсөтүүсүнөн сурап билүүгө болот. Ар жуманын шаршемби күндөрү юрадис көрсөтүүсүндө сураңыз, жооп беребиз. Байланыш үчүн телефондор 0773 28 18 20 0551 08 81 98. Кайра эле урматтуу телекөрүүчүлөр, биз тараптар телебирүүсүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Анда эмесе кеп кезегин Мубара эже сизден баштасам да, айтсаңыз, мамлекеттик телерадио компанияда иштедиңиз, андан кийин жеке менчик телерадио компанияда иштедиңиз, андан соң мына азыр бир бакыйган ишкананын менеджери болуп иштеп атасыз да. Мындайча айтканда, сиз ошол жердеги маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттарына берип атасыз, бере турган маалыматты. Кайсы жеринде иштеген оңой экен, же оор экен, мындайча айтканда, же ар бир жердин өзүнө жараша түйшүгү барбы экен. Анан азыркы учурда айтып атышат да, мисалы, маалыматты алуу кыйын болот кээ бирки ишканалар менен депчи. Себебин эмнеде деп айтасыз? Мен биринчи сурооңо жооп берейин. Чын айтканда, ар бир жердин өзүнүн түйшүгү, ар бир жердин өзүнүн жоопкерчилиги бар, ар бир жердин өзүнүн оорчулугу бар да. Мисалы, мен өзүң айтмакчы, мамлекеттик иштедик, анан жеке менчик дерегин иштедик да. Мен ошо мен 7-чи каналда иштегенде, мен ошол жерде мен бүтүн эмгегимди журналистикага жумшадым деп ойлойм да. Өзгөчө жанагындай татаал мезгил иштедик, оюш кыйыш мезгил иштедик, бийликти шыбадык чын айтканда. Анан кийин алар артыңан түштү, акыры биз жеңдик да. Анан азыр кийин мен азыр Кыргыз нефть газда басма сөз катчысы, бирок ал жердин иши өтө көп. Дем алганга мүмкүнчүлүк жок аердечи. Бирок маалыматты дагы бергенде өзүң мен маалымат берсем, өзүм жооп берем ар бир маалымат үчүн. Ошол бир маалыматты изучать этип, ар бир цифрада, ар бир цифра үчүн жооп бересиң, ар бир сөз үчүн жооп бересиң. Изучать этип туруп анда мен журналисттерге берем да. Ал жерде өтө чоң. Баары эле баягы журналистика менен байланышкан да. Баары эле журналистика менен байланышкан. Анан да экинчи сурооң эмне деп айттың? Эми ошол мисалы маалымат азыркы учурда көптөгөн журналисттер кээ бир учурларда маалымат ала албайбыз деп айтып атышпайбы? Эми унан да айтып атат да, кээде мындай басма сөз катчысы деп айтышат да. Мен ушундай басма сөз катчыларын өзгө байланышкан жерлерди эме кылайын, сен басма сөз катчысы, сен эмне иш кылып атасың десем, мен жөн эле жүрөм дейт. Ал басма сөз катчысы, ал ошонун милдетин билбейт ал. Эми ошол жердеги ишкананын маалыматын сыртка бериш керек да. Даярдап бериш керек. Ошол өзүнүн функциясын билбейт да. Аналарын көп эле кетип калышты, иштей алышты, бирок маалымат бергенде дагы, аны маалымат бергенде дагы кечирип коюңуз, ошол адам кандай маалымат беришти билбесе каяктан билет. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлгөнү. Нече ишенсе эмес. Телекөрүүчүлөрдөн суроо бар экен. Ал муну журналистика мындай суроо берген тамда. Мен берип аткан суроом
Jurnalistler bunu ayıçar var. Dıykandardı var, televizyona tartıp, barbuk yerini tartıp kelgenliğini tartıp bitip, ayağında size görüp akça versenger, anam tefirge çıkaram, görüp kuvastka bölüm degen jurnalistler bolotlu da, anam oşoğa karab uşunday aksosuğa jurnalistleri görüp tangılam. Uşundaylar negidi законға тура келеби келбейби? Албетте, бул нерсе законго туура келбейт. Эгер азыр байланышта болсоңуз, мүмкүн ачык айтарсыз, кайсы журналист сизден барып акча алганын. Байланыш үзүнүп калды болуш керек. Мен Мубара жандан кийин улантасыз сөзүңүздү. Өткүрдүн жана бир айткан сөзүнө мен далилдеп кетким келет да. Эмне үчүн бизде эки жолу революция болду? Эми төңкөрүш болду да. Ушул маалыматтын туура эмес жеткени жөнүндө. Ошо маалыматты бийликте отургандар туура эмес кабыл алганында. Мына азыр айтып атпайбы? 14 күндөн кийин маалымат алат, же болбосо маалыматты бербейт жетекчилер депчи. Мүмкүн бийликтердин туура эмес маалымат алуусу, бийликтердин кабыл алуусунда эмес, аларга жетпегенди. Жетпегени. Мына жана катчылары, пресс катчылары маалыматты чыгарбай туруп, эмне болуп аткан маалыматты ошол жетекчиге жеткире турган органда. Ошо кызматкерде. Ал бир эле сыртка чыгарыш эмес, паланча күнчө кылып койду деп. Ал паланча эмне деп айтты деп ошол ишкана туурасында. Анан ошо жетекчинин өзүнүн деңгээли ошол пресс катчысын иштете албаган. Ошонун бардыгы мына эки төңкөрүшкө алып келди. Кудайым бул сактасын эми. Биягын Кудайым сактасын. Ошол жетекчилер бүгүн эгер угуп турган болсо, оң кулак, сол кулагына тең мындай пактатып алып туруп угуш керек да. Айрыкча жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийликтериндегилер, мамлекеттик администрациянын бийликтериндегилер, мамлекеттик кызматтагылар сөзсүз маалыматты угуш керек, маалыматты жеткириш керек. Рахмат. Эми бекутиге мындай караганда ошолордун баары эле кээде пресс катчылар күнөө эмес да. Ошо жетекчи пресс катчыларга тыюу салып коет да, ал бул маалыматты бербе дейт да. Анан ал кайдан берет? Ана жанагы сиз айтмакчы, эмне үчүн алар маалыматты беришпейт? Жанагындай терек башка жакта окуят сыяктуу да. Ошондой алар бүгүнкү ушу жергиликтүү бийликтер өзүнүн кызматынан коркот да. Ошол маалыматты борборго жетип калса, мен эртең бүткүн кызматыман кызматтар төңкөрүш болуп кетсе эмне төңкөрүш болуп атпайбы? Окусаңыз 2005-жылы жалошундай окуя болгон. Биздин областтагы маалымат борборго жеткен эмес да. Анан биз област телевидение, биз областка гана берчүбүз да. Анан бир жолу республикага көрсөтүп, ошондо мен ошо областтагы кырдаал боюнча 22 мүнөт 25 мүнөт передача жасап, 22 мүнөткө келгенде релейный станцияны өчүртүп койгон да. Ал ошондой биздин президентке жеткен экен, ал ошентип келе анан кийин бийлик анын дегенде элди тынчтандырган го. Рахмат. Азыр телекөрүүчүлөрдөн суроо бар экен, мүмкүн болсо, андан кийин аудиторияга кайра кезекте беребиз. Мына сиздерди азыр телевизордон көрүп атамын. Анан кейбирлер журналистканын колунда ордуна журналисттер күнөөлүү, анан укук органдары күнөөлүү деп айтып атасыздар. Менин сиздерге бир мындай пикирим. Журналистканын колундагы орду бул мамлекеттик саясат аркылуу аныкташ керек. Ошол журналисттердин айткандарын биз ошо реакция чыгыш керек. Мына менин Бекболот туура айтып атат. Бирок кайта бара бериш керек эмес. Кайра бара бербеш керек. Аны мамлекет ар бир журналисттердин айткан билдирүүлөрүнө бир алдын ала текшерүү, көзөмөл жүргүзүү, анан жыйынтык чыгарып орун менен берсе жакшы болот эле. Ушуну кошо талкуулап койгула. Сизге терең ыраазычылык, урматтуу телекөрүүчү
булагайдын айтымында азыркы учурда талкууланган маселелер дагы бир кагаз жүзүнө түшүрүлүп, бир жеткирилип турган, дарегине жеткирилсе жакшы болот эле деген айтылган сөз жерде калбасын деген тилекти айтып атат да. Мында пикир айтып атат да, чын айтканда бүгүнкү күндө бийлик журналистика менен бириштеш керек да. Эгерде ошол кемчиликтерди оңдоп, элге шарт түзүп, кайсы жерде көйгөй болсо ошону чечүүгө бул журналистиканын таасири бар да. Ошон үчүн журналисттерден чочулабай эле. Мисалы биздин бийлик башындагылар баары тоо ташка чейин чыгып, айылөкөттөрдүн баарына кыдыра бербейт да. Азыр журналисттер ар бир мисалы мен өзүм журналисттерге кеткен дагы кайсы аймакта кайсы кандай мен ушул эле жерде бир тарабы журналист катарында сизге кошулбай кетем да, себеби дегенде маалымат алуу деген бул журналисттин өзүнө байланыштуу нерсе болуш керек деп ойлойм, биринчиден. Экинчиден азыр бийлик маалымат бербей атат, бийликте маалымат жок тиги бу дегенибиз менен ар бир бийликтин бутагынын өзүнүн сайттары бар. Жок эмес бар, туурабы? Бардык маалыматты ошол жерден алып беришибиз мүмкүн. Мен сөзүмө түшүнгөн жоксуң. Сен негизинде деп атасыз. Сен мен сөзүмдү түшүнгөн жоксуң. Мен айттым, эгерде масалы маалымат каражаттарында бир сын берсе, сындаса, акенди сындай, башка сындай, ошо ал жерде бир кемчиликти айтып атат журналист. Ошол бийлик ээлери ошол жерде кемчиликти оңдоонго аракет жасаш керек. Журналисттер менен бир иштегенин ушуну айттым мен. Туура кошулам. Бул журналисттер азыр эле айтып кетти го, немени мамлекетте согушту деле чыгара турган журналисттер, тынчтыкты алып келген деле журналисттер депчи. Бирок чындыгы да бул окуя болгондо бизде 2010-жылы бизде могу жердеги аппаратуралар баарын бузуп талкаланып калган. Анан биз информация бергиче эле, маалымат жөнөткүчө эле сырттан эле башкалар аябагандай чуулгандуу бир болбогон окуяларды элге жар салышканда, ошондо мисалы кээде мындай окуяны деле карап туруп элге бериш керек да. Анан мындай болуп атат, мына жерде муну минтип кетти, аны антип кетти дегенди да өтө этияттап бериш керек. Журналисттер ошол жашоого, калктын көз карашына ыңгайлаштырыш керек. Муну минтип кетти, аны силер эмне турасыңар, силер деле келип муну мындай кылбайсыңарбы деген бул такыр туура эмес. Азыркы аксакал жакшы эле неме берди да. Анан бийлик боюнча биз жанатан бери айтып атабыз, бирок Кудайга шүгүр бийлик менен деле жакшы эле иштешип атабыз. Эми жанагындай кээде Жумагүл айтып атпайбы, 14 күн бул информация болбой калат да. Туурабы? 14 күндүн ичинде бул жаңылык болбой калат. Ал мисалы соттун чечими чыгыш керек деп сот органдары күтүшү мүмкүн ал нерсени. Башка структура, башка немелерге мен айта албайм, 14 күндөн кийин ал өзүнүн актуалдуулугун жоготот. Бизде журналисттер областта жакшы эле маалымат алат бардыгынанчы, тез чыгат. Пресс-служба боюнча оюм айтайын деген, пресс-службаны биз илгери ушунчалык ар тараптуу күчтүү журналист пресс-службада иштейт эле да. Туура. Ал ошол пресс-службада иштеген адам ошол областтагы журналисттерди жетектейт эле. Азыркы күндө ким кайсыл пресс-службада иштейт, мен чындап тааныбайм эч кимисин. Туура, биз да тааныбайбыз. Алар мени деле тааныбаса керек деп ойлойм, бирок пресс-служба деген орду өтө бийик нерсе, ошого татыктуу адамдар иштеп келген буга чейинчи. Негизи мен дагы бир пикирди айтайын деп атам. Бийлик бул жерде жабык деп эч кимдер айткан жок. Негизи бийлик ачык эле. Айрым учурда эми бийлик десек эле биз жогору жакта айтып атабыз да, чындыгында мындай жергиликтүү мисалы район, шаар бар, ошол жердеги бир баякындай тийиштүү кызматтар деп айтайлычы, мисалычы бийлик десе эле бир администрацияны ойлойбуз бизчи, же болбосо ошол райондук администрацияны же шаардык мэрияны ойлойбуз да. Жок, мисалы ошол азыр дагы теле көрүүчүлөр ошентип калышы мүмкүн да, бирок тийиштүү кызматтардан алыш дагы кыйын да, мамлекетке караштуу. Ошол үчүн айтайын деп атканым. Жана болуп атпайбы? Кечиресиз Жумагүл эже. Айрым учурда жетекчилердин же болбосо ошол тийиштүү эле кызматтардын маалыматты жашырып койгон, маалыматты бербеген алар жетекчилердин жеке амбициясына. Жетекчилердин жеке амбициясынан улам маалыматтар берилбей кетет. Ошол эле жана пресс-катчылар маалымат бербей атат, же пресс-катчылар таанылбай атат. Бул жерде жетекчинин дагы пресс-катчынын дагы ролу чоң болуп атат да. Кээ бир учурда пресс-катчы дагы баягы өзү жактырбаган журналистке маалымат бербей коюшу мүмкүн. Же болбосо өзү жактырбаган телеканалга башкача мамиле кылып жасап коюшу мүмкүн да. Жетекчилер деле ошондой өзү жактырбаса, жетекчилерден эмес, маалымат катчыдан деле көп нерсе зависит. Микрофон. Мен дагы бирдекени мындай салыштырып кимге карап берет? Салыштырып көрөйүн деп атабыз да. Айтканын берет да, мисалы үчүн. Бул ошол жетекчилердин ошондой жолго барып аткан адамдардын
же атайылап кылып атканы болот, же түшүнбөй айтканы да. Мен мындай деп айткым келет да. Маалыматты ал кайсы бир структура берсе дагы, бербесе дагы маалымат чыкпай калбайт да. Чыгат баары. Ал маалымат чыгат, бирок кандай болуп чыгат? Негативный болуп чыгат. Бул көбүн эсе 90% чын наркы маалымат бербедибиз, демек ага терс маалымат чыгат. Ушундай болуп туруп, бул чогулуп отуруп ал элдин алдында ал күчөйт. Мисалы мына Америка эң демократиялуу өлкө дейли, мына Washington Times деген газетасынан чыккан бир эле маалымат целый бир штатты көтөрүп койгон. Бул факты да. Мына Арменияда деле башаламандыкты журналисттер эле кылды. Маалымат, то есть маалымат менен болду. Мен айтайын деген бул жетекчилер туура түшүнүш керек да, маалымат бербей коюп, проблема ситуациядан чыктым деп ойлобош керек. Ал маалымат берип чыгыш керек. Ал тескерисинче өзүнө. Наоборот, мамлекетке ал өзү балким ал бир кичинекей эле бир структураны жетектеп аткандыр. Бирок ошо өзүнүн ошо маалымат өзүнүн багы ошол деңгээли менен ал маалымат жаап жашырып, мамиле кылбай, коомчулук менен кылып аткандыгы менен ал целый мамлекеттик бийликке көз сүртүп атат. Демек ал алдын орду эмес, ал алдын кетиш керек, эл менен иштеше ала турган ачык мындай маалымат согушун, маалымат саясатын түшүнгөн адам отуруш керек. Бийлик менен элдин ортосунда маалымат гана чечет бардык нерсени. Маалымат оң болсо оң кетет, маалымат терс болсо терс кетет. Революцияны дагы маалымат кылат. Эң туура. Түшүнүш керек да просто. Жанагы пресс катчылар деп атпайбызбы? Ошо жетекчилер пресс катчыдан алыңыз тиги бу дейт. Мен любой жетекчиге, любой райондун акимине, же болбосо губернатор, же министрине чейин кире алам. Мага жол ачык, дайыма жок дешпейт да. Көрдүңүздөрбү? Вот. Анан кийин эми ал жерде билбейм кандай неме кылышат, мага төрт тарабым кыбыла да. Только айрым бир мекеме ишканаларга барганда ошо пресс катчылыгы менен сүйлөшүңүз дейт. Пресс катчыга кирейин десең, айырга мүмкүн эмес, тиерге мүмкүн эмес, же телефон бербейт. Основной жанагы акча тыйым маселеси боюнча эми газеттерде бар да, туурабы бир бетте макулдашасың 5000 кеби, 10.000 кеби. Эми ошо акча маселесине келгенде, кээ пресс катчылар тоскоолдук жаратып коет экен да. Жок, сен буга бербе, тиге ал болбойт, тек койчу дегендей болду. Мен ошону айтат элем, ошо пресс катчылар кайсы мекеме ишкананын пресс катчысы болсо дагы, ошол акча тыйым маселесин чечишип атканда жетекчи менен, алар тоскоолдук жаратпай, наоборот, ошонун иши жакшы жүрүш үчүн, ошо келген журналисттердин бардыгын жакшы тосуп алыш керек. Өзүнүн да иши жакшы жүрүшөт, и биздин да ишибиз жакшы жүрүшөт, туурабы? Журналисттерди баягыдан бери айтып атабыз. Биз көйгөйдү айттык да. Мен бир сунуш айткым келет силерге. Кантип келечек коомдогу өзүнүн ордун табат. Мына бир эле нерсени айталы. Жаман дей берсек, күнүгө мына тырмактын агында жер жаман болуп кете берет да. Эгер ошону бир журналисттерди эч ким жаман деген жок. Жок, мен коомдук айтып атам, коомдучу. Коомдо маалымат берүү керек. Коомдо бүгүн маалымат эмне маалымат күтүп атат элчи. Мен эми элдин арасында жашайм да. Мына жана бирөө угуучу, көрүүчү айтып кетти. Эмне үчүн бүгүн бир айыл чарбасы жөнүндө. Мына Кадыржан Жолдошев дегенде биз Кенен Сарайкайды билет элек да илгеричи. Туурабы? Кадыржан Жолдошев деп укканда, бул киши же арпада, же аксыда, же бир тоонун башында да. Ушул тарапты эмнеге карабайбыз? Жакшылыктар болуп атат мына. Талаачылыкта болобу, мал чарбасында болобу. Негизи биз 65 эмес, 80% айылда турабыз. 80%. 80% эл ошону күтүп атат. Мына бүгүнкү көйгөй эмне? Бүтүндөй Кыргызстанда эмес, Жалал Абад облусунда негизи көбүрагы мал көбөйүп, талааны иштете албай калдык. Урматтуу журналисттер, шаардан сыртка чыккыла. Сиздерге сунуш. Мен башканы айттым. Азыр убакыт 2 минут калды агайга, анан биздин бул деген патрова дейт. Эл мал бүгүн тейлеп салды талаадынчы. Талаага буда эгерде калды. Бул маселени силер көтөрбөсөңөр, эч ким көтөрбөйт. Бирок ошол көтөрүлгөн маселени эл көбүнүн кайсынысын кабыл алат? Ким кабыл алат? Негизи маалыматты мен кандай маалымат керек болсо мен ошону кабыл алам. Бирок бүгүнкү күндө мен элдин арасында ошо. Азыр жер патрова кылып атканды кабыл алат. Ошону бийликке жетип
Бийликтегилер, мына жогорку кеңеш бир мыйзам чыгарыш керек. Бүгүн биз сандан эмес, сапатка өтүшүбүз керек. Туура. Анын сабышлап кошуңуз. Мен бул өткөрдүн пикирине кошулуп кетейин дегем. Негизи бийлик деп көп айтып атасыз да, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтпү, акимчиликпи. Эми сунушуңузду айтсаңыз, Жумагүл, убакыт бүтүп калды. Ошол мекеме өкүлдөрү, кайсылганда мамлекеттик мекеме өкүлдөрү болсун, негизи мекеме өкүлдөрү оперативдүү жооп берсе, коомдук пикирди жаратууда ар кандай пикир кетип калат да, ар кандай маалымат өндөй отура берсе түрдүү маалымат кетип калат. Урматтуу телекөрүүчүлөрдүн арасында жетекчилер көрүп атканыңыздар болсо, азыр журналисттердин эскертүүлөрүн, көргөзмөлөрүн эске аласыздар деген үмүттөбүз. Акыркы сөзүңүз. Менде бир ой бар да, чын айтканда биз журналисттер Бекболотко айтмакчы, жакшылыктар жөнүндө жазышыбыз керек да. Жакшылыктар жөнүндө тартышыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө айыл жеринде деле кайсы жерде болсун, өзүнүн турмушун өзү оңдоп, жакшынакай жашап аткан адамдар бар да. Мисалы, кулдай иштеп, хандай жашап аткан адамдар бар. Ошолордун тажрыйбасын журналисттер көбүрөөк жазып, көбүрөөк бериш керек. Анткени бүгүнкү күндө кээ бир адамдар бар, экинчи жагынан, кээ бир адамдар бар, кантип акча табышым керек, кантип мен бала чаканы багышым керек, кантип мен жашоомду оңдошум керек деген адамдар бар. Ошолорго ошол материалдар үйрөнөт да ошондон туурабы, жашоосун оңдойт. Рахмат. Азыр эле жакшылыкка урулалы, эртең Кыргыз Республикасында телевидение кызматкерлеринин күнү. Мен ушул убакыттан пайдаланып, бардык теле кызматкерлерин, коллегаларды бардыгын куттуктап кетем. Жакшылыктар болсун, ар дайым көрсөткөнүбүз жакшылык болуп жүрө берсин. Рахмат, урматтуу бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коноктору, келип бергениңиздер үчүн сизге терең ыраазычылык. Үй бүлөлүк убакытка алып кетем. Эртеңки кесиптик майрамыңыздар кут болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жергебизде ар дайым тынчтык болсун. Ошондой эле ар бирибиз бул жашоодо кандай максаттарды, жакшы тилектерди кааласак, мына ошол тилектерибиз жараткан тарабынан кабыл болсун. Эртеңки журналисттердин кесиптик майрамы менен дагы бир ирет куттуктап өтөбүз. Ар дайым амандыктан жүз көрүшүлү, саламатта туруңуздар.